БШК аймақтық шайлау комиссияларына бюллетендерді бүгінтен жөнөтүүнү баштады. Бюллетендер участкалык шайлау тилкелерине шайлоого 3 күн калганга чейин жеткирилүүгө тийиш. Ушул жана башка жаңылыктарга алдыда кеңири токтолобуз. Саламатсыздарбы? Түз эфирде кабарлардын күндүзгү чыгарылышы. Студияда мен Дөрөтбек Кочкорбаев. Мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев АКШ президенти Дональд Трампка Лас-Вегастагы кандуу окуяга байланыштуу көңүл айтты. Атамбаев Кыргызстан бул тынч жана күнөөсүз жарандарга каршы жасалган мыкаачылыкты чечкиндүү түрдө айыптарын билдирди. Лас-Вегас шаарында жекшембинин түнүндө болгон атышуудан каза тапкандардын саны кеминде 58 адамга жетти. Жергиликтүү полиция 515 адам жараат алганын билдирди. 1-октябрда Менделейбай мейманканасынын айланасына кантри музыкасынын фестивалына чогулган адамдар отелдин 32 кабатынан куралчан адам ок чыгара баштаган. Полиция ал адамды атып өлтүрүп, аны 64 жаштагы Стивен Падок деп атады. Кыргызстан туруктуулукка жетишкен, экономикасы ыраттуу өсүп жаткан, энергетикалык жактан көз каранды эмес, армиясы бекем өлкөгө айланды. Минтип бүгүн президент Алмазбек Атамбаев Чүй облусунун Ысык Көл районунун актив жана коомчулугунун өкүлдөрү менен жолугушуу учурунда айтты. Президент өлкөнүн келечеги кең экенин, терең ишенерин айтты. Жолугушуунун жүрүшүндө Атамбаев мектеп, оорукана, спорттук жай жана бала бакчалардын курулушу, пенсиялык системанын реформасы, дыйкандарга жеткиликтүү насыя берүү маселелерине байланыштуу суроолоруна жооп берди. Атамбаев өлкө башчысы болуп 2011-жылы шайланган. Быйыл 1-декабрда анын президенттик мөөнөтү аяктайт. БШК аймактык шайлоо комиссияларына бюллетендерди бүгүнтөн жөнөтүүнү баштады. Добуш берүү баракчаларын жөнөтүү бюллетендерин басылган Учкун мамлекеттик ишканасында болду. Анда БШК төрайымы Нуржан Шайлдабекова бюллетендерди аймактык шайлоо комиссияларына шайлоого 10 күн калганда, ал эми участкалык шайлоо тилкелерине 3 күн калганда жеткирилүүгө тийиш экенин белгиледи. Төрайым билдиргендей, жалпы 3.031.811 бюллетен даярдалды. Алардын 2.461.219 добуш берүү баракчасы кыргыз тилинде, 570.592 бюллетен орус тилинде басылган. Бүгүн Сосновка өткөрүү постунда саат 12:30да жеңил унаалар үчүн, ал эми саат 13:00 оор жүк ташуучу унааларга коюлган чектөөлөр толук алынды. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрдин басма сөз кызматы билдирди. Кечээ 2-октябрда Ош-Бишкек унаа жолунун төбө ашуусунда бороон башталып, болжол менен 128-чакырымда унаа жолго кар күрткүсү топтолуп, жол тыгыны пайда болгон. Мындан улам Сосновка өткөрүү постунда саат 2:30да автоунаалардын бардык түрүнө убактылуу чектөө киргизилген. Учурда жол тайгак, туруксуз аба ырайы күтүлүп жаткандыгы боюнча шашылыш эскертүүнү берилген. Андыктан айдоочуларды адистердин кеңешине маани берип, абайлап жүрүүнү өзгөчө Кырдаалдар министрлиги эскертет. Кыргызстанда республикалык айыл чарба маалымат тутуму ишке киргизилет. Бул тууралуу айыл чарба, тамак аш жана өнөр жай мелиорация министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалымат боюнча өлкөнүн ар бир району республикалык айыл чарба маалыматтык тутумуна кирет. Атап айтканда, министрликтин 40 агрардык өнүктүрүү башкармалыктары бир компьютердик тутумга баш коштурулат. Эми башкармалыктар өз маалыматтарын аталган тутум боюнча ресурстук аналитикалык борбордун серверине жөнөтүлөт. Ал жерде маалымат жалпыланып, талдөөгө алынат. Мурда бул жумуштардын баарын колго жасалып, көп күчтүү жана убакыт алып келген. Эми республикалык айыл чарба тутуму акырындык менен ишке киргизилет. Айыл чарба темасын улай эле Ош облусунда жашылча жемиштер 90%га жиналды. Жылдагыдан өзгөчөлөнүп, картошканы ЯИПке мүчө өлкөлөргө экспорттоолуусу пландалып, аянты 1000 гектарга көбөйтүлгөн эле. Ошондо жалпы 3000 гектар картошка талаасынан 173.000 тонна түшүм жиналды. Азырынча түшүмдүн дагы 10% алына элек, ошондуктан экспортко кыш мезгилинде чыгаралар күтүлүп жатат. Жашылчанын бул түрү Ошто көбүрөөк өндүрүлүп, өлкөнүн бардык аймактарын камсыздаган. Ошол эле учурда Өзбекстанга өткөн жылы экспорттолгон. Жаз айында картошканын сапатын арттыруу үчүн өкмөт арзан каражаттарды дыйкандарга берген, натыйжада сапаты артып, экспорттоого толугу менен даяр.
Эске салсак, учурда картошкага болгон баа 20-25 сомду түссө, кыш мезгилинде 45 сомго көтөрүлөрү күтүлүп жатат. Эртеп пишкен картошкалар 40-45ке чейин сатылды. Өзбекстан Кошуна Республикага сатылып атты. Бужа Бишкекке, Бишкектен ары Казакстанга сатылып атты. 5 октябрь Ош шаарынын күнүнө карата калааны өнүктүрүүгө салымы бар кызматкерлер сайланды. Ага шаардын өнүгүүсүнө барандуу салым кошуп жаткан социалдык, экономикалык, саясий, коммуналдык жана маданият кызматындагы адистер болушат. Аларга шаардык мэриянын кеңешинин жергиликтүү өзүн өзү башкаруу агенттигинин ардак грамоталары жана төш белгилери ыйгарылды. Ошондой эле шаарды маалымат менен камсыз кылууда ММКлардын салымы чоң экендигин баса белгилеп, аталган жааттын өкүлдөрүнө ыраазычылык билдирип, алкыш баракчалары тапшырылды. Ошондой эле өзүңүздөр билесиздер, биздин шаарыбызга өсүү өнүгүшүнө массалык маалымат каражаттарынын дагы кошуп аткан салымдары чоң. Ошондуктан биздин массалык маалымат каражатынын өкүлдөрүн дагы ушул шаар күнүнүн алдында сыйлап коюуну туура чечтик. Ош Баткен мергенчилер жана балыкчылар коомунун мүчөлөрү таамай атуу боюнча тажрыйбаларын арттырып жатышат. Бул багытта Араван райондук коому мелдеш уюштурду. Ал 4 баскыч менен өтүп, катышуучулар түрдүү кырдаалда бутаны атып түшүрүшү шарт. Муну менен бир эле убакта көптөгөн жапайы жандыктарды жок кылууга даярдык күчөйт. Таамай атуу сынагынын жүрүшү алдыдагы материалда. Негизинен таамай атуу сынагы мергенчилик сезону аяктаганда, тагыраагы январь айынан август айына чейин уюштурулуп турат. Бирок мылтык кармап көнгөндөр тынымсыз машыгып турушу зарыл. Ошондуктан Араван райондук мергенчилик коому мелдеш өткөрдү. Ага Баткен, Ош жана Жалал Абад облустары боюнча жалпы 18 команда келген. Мелдеш 4 баскыч менен өткөрүлдү. Тагыраагы оң сол капталдан атуу, бир эле убакта 2 бутаны түшүрүү жана басып баратып таамай атуу шарттары каралган. Муну менен мергенчилердин жөндөмдүүлүгү дагы артат дешет уюштуруучулар. Негизгиси сынакка катышууга мергенчилер коомунун күбөлүгү барлар катыша алышат. Ошондой эле мылтык кармап жүрүү боюнча ички иштер кызматынан уруксаат кагаздарын алышы керек. Буларды куралды кандай колдонуу, кандай керек экен деп ал боюнча маалымат берип, бажо неме кылып өткөрүп атам. Кимде курал жок болсо, ошол куралы жок өзүнчө жүргөн адамдарды каттоого турсун деп үгүттөп, ошол нерсени кылып атам. Ушул мелдештердин арты менен мыктылары киргелип, жаңылары тапталууда. Муну менен мергенчилер эл аралык сынактарга катышууга жарап калышты дейт коомдун жетекчилери. Башка мамлекеттерде таамай атуу спорттун бир түрү катары эсептелип, тынымсыз иш-чаралар өтүп турат. Ошондуктан мамлекеттик спорт комитетине мелдештерде катышып туруу үчүн кат жолдошту. Дүйнөлүк масштабта биздин Кыргызстан боюнча, именно түштүк жергеси боюнча, ушул тарелка атуу боюнча биздин Кыргызстан боюнча ушул жакшы аткандар катышсын деп эсептейм да. 33 очко менен 2000 сом. Таамай атуунун жыйынтыгында жеңүүчүлөр аныкталып, биринчи орунга Ноокат райондук мергенчилер жана балыкчылар коому татыды. Аларга баалуу белек, акчалай сыйлыктар ыйгарылды. Ушундай эле иш-чара мындан мурун Каракулжа районунда уюштурулган. Белгилей кетсек, аталган мелдеш Ош Баткен мергенчилер коомунда 2010 жылдан бери өткөрүлүп келет. Нуржамал Баргыбаева, Нурсултан Абикерим уулу, Ынтымак. Сиздерге жеткирген соңку маалыматтар мына ушулар. Бул жана башка жаңылыктарды Ынтымак KG сайтынан таап таанышсаңыздар болот. Бизден кеткен кабарларды YouTube, Facebook тармактарынан дагы көрө аласыздар. Бизди Ынтымак медиа групп деп эзеңиздер. Түз эфирде кабарлардын күндүзгү чыгарылышы болду. Алдыда болсо аба ырайы, саламатта калыңыздар.